Жалал Абад шаарында жылдын мыкты мугалими аныкталды. Бүгүн аталган калада 2019-жылдын мыкты мугалими кароосунагы жыйынтыкталды. Кароосунакка жалпысынан 18 мектептин алдыңкы мугалимдери катышкан. Баш байгени жана республикалык кароосунакка жолдонмону Жалал Абад шаарындагы Михаил Бабкин атындагы номер 1 мектеп гимназиясынын кыргыз тили жана адабияты мугалими Роза Абдылдаева жеңип, ага 1 даражадагы диплом жана муздаткыч ыйгарылды. Ал эми 1 орунду номер 19 мектептин мугалими 1 даражадагы диплом жана түстүү сыналгы, 2 жана 3 орундарды алган мугалимдер диплом жана үй тиричилигине керектелүүчү буюмдар менен сыйланышты. Салтанаттуу иш-чарага Жалал Абад шаардык мэриясынын аппарат жетекчиси Эрнис Зиядинов катышып, байге ээлерине сыйлыктарды тапшырды. Кароосунак педагогдордун кесибине болгон кызыгуусун арттыруу жана окуучулардын билим сапатын жогорулатуу максатында уюштурулган. Аталган сынакка жергиликтүү бюджеттен 150 миң сом акча каражаты бөлүнгөн. Негизинен бул сынакка бир ай боюнча, бир айдын аралыгында даярдандым. Бир ай аралыгынан кийин бул сынакта гран-принин ээси болуп, областтык турга жолдомо алдым. Областтык тур 22 майда болуп өтүп, анда да 1 орунду алып, эми буйруса республикалык сыноого жолдомо алып, даярдануу алдында турам. Мугалимдердин иштерине ийгилик каалаймын. Мындай сынактар менен чектелбеңиздер. Дайыма ийгиликтер болсун. Чоң сынактарга да катышып, ошол жактардан да ийгиликтерге жетишиңиздерге тилектешмин. Жалал Абад шаарында жаш өспүрүмдөрдүн жүрүм-туруму күчөтүлгөн тартипте көзөмөлгө алынат. Бул багытта калаада 3 күндүк түнкү өспүрүм аталышындагы рейд өткөрүлүп, натыйжада түн ичинде чоң адамдардын коштоосу жок жүргөн 17 өспүрүм аныкталды. Жашы жетелектерге карата катталып жаткан ар түрдүү зордук зомбулуктар, алардын катышуусундагы кылмыштуулуктардын алдын алууну көздөгөн иш-аракеттер шаардык ички иштер бөлүмүнүн жашы жетелек өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясы тарабынан жүргүзүлүп, аны билим берүү бөлүмү жана жергиликтүү бийлик колдоого алган. Рейд шаар көчөлөрүндө, түнкү эс алуучу жайларында жана интернет клубтарында жүргүзүлүп, текшерүү учурунда аныкталган өспүрүмдөргө тийиштүү кызматкерлер тарабынан түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Эгер тараптардын эскертүүсүнө карабай жашы жетелек балдардын түн ичинде жүрүүсү аныкталса, алардын ата-энелерине айыппулдар салынат. Алдыда мындай рейдтер улантылат. Жашы жетелек өспүрүм рейд учурунда эмес, жөнөкөй күндө дагы түнкү саат 10дон кийин ата-энесинин коштоосу жок жүрбөшү керек. Ошол учурда өспүрүмдөр түшкөн болсо, биздин рейд учурунда анда биз түздөн-түз ата-энесине чара көрөбүз. Ата-энесине чара көргөндө Кыргыз Республикасынын жаңы мыйзам чыккан 61 беренесинин негизинде ата-энелик милдеттерден качуу беренесинин негизинде ата-энелерине айыппулдар салынат. Жалал Абад шаарынын Ленин көчөсүндө 2-жер асты өтмөгүнүн курулуш иштери кызуу жүрүүдө. Учурда жер асты коммуникацияларын жылдыруу жумуштары аткарылууда. Ага жергиликтүү бюджеттен 31 миллион сом акча каражаты бөлүнүп, аны тендерден Сафари жоопкерчилиги чектелген коом утуп чыккан. Өтмөктүн узундугу 36, туурасы 9 метрди түзөт. Жаңы өтмөк 1-жер асты өтмөгүнө улай курулуп, ушул жылдын 1-октябрында пайдаланууга берүү пландалган. Өтмөктүн куруунун негизги максаты борбордук Ленин көчөсүндөгү башаламан автоунаа кыймылын азайтуу жана жол жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун сактоо. Эске салсак, өткөн жылы каладагы Нагима Айтматова жана Ленин көчөсүндө узундугу 36, туурасы 6 метр болгон жер асты өтмөгү курулуп, колдонууга берилген. Мунун негизинен экинчи этаптын артыкчылыгы тиги биринчи этапка караганда узуну 36 метр, туурасы 9 метр. Алдында эки жагына тең сода түйүндөр болот негизинен бул. Андан сырткары ошол уланган биринчи жер астынан өтмөк менен экинчи этап уланат. Уланып ушул негизинен ушул шаардын ортосундагы жанагындай пробкаларды жок кылат. Бүгүн Жалал Абад шаарынын мэри Мураталы Тагаев Орусиянын Кыргызстандагы ыйгарым укуктуу элчиси Николай Удовиченко баштаган делегацияны кабыл алды. Жолугушууда эки тараптуу кызматташуунун аспектилери тууралуу кеңири талкууланды. Ошону менен бирге шаарды өнүктүрүүдө инвестиция тартуу, кыргыз-орус соода-экономикалык кызматташууда тыгыз иш алып баруу зарылдыгы жаатында сөз жүрдү. Тараптар эки жааттык жана ар тараптуу кызматташуунун жана миграция маселелерин талкуулашып, алдыдагы биргелешкен иш пландар тууралуу пикир алмашышты. Өз кезегинде Кыргызстан менен Россия Федерациясы активдүү саясий байланышта.
Өз ара пайдалуу экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташтыктын натыйжалуулугу жөнүндө сөз жүрдү. Ага улай келген тараптар эки өлкөнүн алакаларын өнүктүрүүдө Жалал-Абад шаарынын стратегиялык орду чоң экенин белгилешти. Алдыда союздаштык мамилени мындан ары да чыңдап, каланы өнүктүрүүдө иш-аракеттер көрүүлөрү кошумчаланды. Жолугушуунун соңунда Жалал-Абад шаарынын мэри Мураталы Тагаев келген өкүлдөргө кыргыз-орус мамилесин чыңдап, өлкөнү өнүктүрүүгө багытталган жогорку жоопкерчиликтүү ишине ийгиликтерди каалады. Жалал-Абад шаарынын көчөлөрүндөгү турмуш тиричилик калдыктарын өз убагында алып чыгууга кошумча мүмкүнчүлүк жаралды. Ага карата бүгүн Жалал-Абад тазалык муниципалдык мекемесине жаңы автоунаа жана 13 дана таштанды жыйноочу урналар кошумчаланды. Шаардын тазалыгын камсыз кылуудагы жаралган маселелерди чечүүдө аталган мекеменин атайын эсебинен керектелүүчү техника жана таштанды урналарын алууга 2 миллион 800 миң сом акча каражаты бөлүнүп, анын тендердик наркы 2 миллион 700 миң сом деп бааланган. Ал эми алынган жаңы урналардын артыкчылыгы буга чейинкилерден 6 эсеге чоң болуп, атайын техникалардын иштөөсүнө жана убакытты үнөмдөөгө мүмкүнчүлүк жаралат. Эскерте кетсек, тазалык мекемесинин жалпы 23 техникасы болуп, күн сайын каланы иреттөөгө 16 техника тартылган. Бизге өзү негизи машинага муктаж. Көп машиналарыбыз бүгүнкү күнгө эскилиги жетип турган машиналарыбыз дагы бар. Аско 350 маркасындагы машина 6 көптүк контейнеринен өзүндөгүсү менен бирге 12-13 контейнер менен келди. Бунун чыдамдуулугу дагы жакшы экен. А беркиники мисалы 6-7 контейнер турган жерди 6-7 жолу көтөрүүгө аргасыз болот дагы, арасында кокус бир шлангасы жарылып кетсе, же бир жер үзүлүп кеткен болсо, ал ошол күнү калып кетет ошол бойдо. А мында бир эле процесс көтөрүлөт. Жалал-Абад адашкан адам чыгармасы эми Орусияда коюлат. Кечээ Барпы атындагы облустук драма театрында Мар Байжиевдин Адашкан адам спектакли Жалал-Абад шаарынын тургундарына тартууланды. Адашкан адам психологиялык драмасы аталган театрдын чыгармачыл жамааты тарабынан аткарылат. Анда азыркы учурдун эң орчундуу көйгөйлөрүнүн бири болгон үй бүлөнүн оор тагдыры чагылдырылат. Үйлөнүп байлыкка азгырылып, 2 баласын жубайын таштап кеткен адашкан адам тууралуу баяндалат. Адашкан адам чыгармасы эми Кыргызстандагы театрлар арасында алгачкылардан болуп, Орусиянын бир катар шаарларында коюлат. Чыгармачыл жамаат чет жердеги эмгек мигранттардын элине жерине болгон сагынычын жазып, руханий азык тартуулоо максатын көздөшүүдө. Сапарга июнь айынан 14 адамдан турган топ аттанып жатат. Бул спектаклибиз психологиялык оор басымдуу спектакль болуп эсептелет. Бунда бир үй бүлөнүн тагдыры, аял кишинин эң неме кылган аял кишинин тагдыры, бул жерде оор акыбалда калган аял кишилер жөнүндө болуп атат. Канчалык кыйынчылыктарга карабай балдарын чоңойтушуп, аял кишилер бардык азапка көнүп, чыныгы аялдардын тарткан азабын чагылдырган чыгарма болду. Чыгарманы аткарып аткан биринчиден аябай мындай өзүң башыңан өткөрбөсөң кыйын экен, неме ошол акыбалына жетип, ошону түшүнүп, ошол образын бериш кыйын, аябай кыйын болду. Кыйналып атырып, зорго бердим, энди толук бере алдым деп ойлобойм, себеби андай бериш кыйын да, андай аялдын акыбалынын состояниясын бериш кыйын деп ойлойм. Биринчилерден болуп театрлар арасында Орусия мамлекетиндеги мекендештерибизге өз өнөрлөрүн тартуулаганы жөнөп жатышат. Бул аябай турмуштук драма, бул актуалдуу азыркы күнгө чейин. Биздин труппа бул Россиянын батыш Сибирь тарабына барат, Якутия, Тюменге, Сибирьге, Красноярскиге иши кылып 19-20 шаарды тейлеп кайтышат. Бүгүнкү күнү шаардык мэрия өзүнүн кызматкерлери менен, аппараттары менен, шаардын жетекчилери менен келип көрүп отурат. Биз дүйнөнүн жаңгыртабыз, дүйнө биздин жаңгыртат. Бүгүн Жалал-Абад мамлекеттик университетинин медицина факультетинде чет өлкөдөн келген студенттер тарабынан концерт коюлуп, кыргыз ыр күүлөрүн даңазалашты. Анда студенттер кыргыз тилинде учкул сөздөр, макал лакаптарды айтышып, Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан үзүндүлөрдү аткарышты. Бул иш-чарага студенттерди окуу жайдын кыргыз тили кафедрасынын мугалимдери даярдашкан. Ал тил мыйзамынын кабыл алынганынын 30 жылдыгына карата уюштурулуп, студенттердин кыргыз тилине болгон кызыгуусун арттыруу болуп саналат. Эске салсак, Жалал-Абад мамлекеттик университети чет өлкөлүк студенттерди
2014-жылдан тарта кабыл алып келет. Учурда 1300дөн ашуун студент медициналык тармактарда билим алууда. Obunun Kırgızistan, Kuşmudun Konorusen Kırgızistan, Korkundu Kokulutub Ergaletkan, Konguludun Uzabolusen Kırgızistan. Bizim özümüzün memleketlik tilde kastarlap, önüktürüp jayıltışımız gerek. Chet eldik studentler mına bizde medisinalık fakültetde okup жатышат. Kırgız tilge olan muamelesi abdan жақсы. Bular ayabay bayağı birinci kursta okuşat. Oşol bölüngön semestrdele şunçalık dengelde kırgızça söylöp, kırgızça ırırdap, kırgız biylerin biylep atkanına görüp atasыздар. Жалал Абад шаарынын башкы планынын концепциясы бекитилди. Буга чейин Жалал Абад шаарынын 2040-жылга чейинки өзгөртүүгө сунушталган башкы планынын концепциясы шаардык кеңештин депутаттарынын талкуусуна коюлган. Бүгүн шаардык кеңештин кезектеги өткөн 16-сессиясында депутаттар тарабынан колдоо тапты. Ага улай күн тартибинде 9 маселе коюлуп, жергиликтүү эл өкүлдөрү тарабынан талкууга алынды. Буга чейин шаардык кеңештин бюджеттик комиссиясы тарабынан каралып, 2019-жылдын 5 айынын жыйынтыгы менен мамлекеттик сатып алуулардан үнөмдөлгөн акча каражаттарды бөлөк муктаждыктарга пайдалануу боюнча маалымат берилди. Ошондой эле каладагы жашоочулардын кайрылуусунун негизинде аталышы жок көчөлөргө ысым ыйгаруу сунушу көтөрүлүп, кошумча толуктоолорду киргизүү тапшырмасы менен бир добуштан колдоо тапты. Бүгүнкү коюлган маселелердин катарында шаар четиндеги тургундарга таза суу көйгөйү талкуу жаратып, аткаруу бийлиги жана депутаттар иликтеп, жеринен таанышуу үчүн кийинкиге калтырышты. Сессияга жалпы 31 депутаттын 22си катышып, күн тартибине сырткары кошумча 3 маселе каралды. Бүгүнкү күнү күн тартибинде 9 маселе бар эле. 9 маселеден сырткары 3 ар түрлүү маселе коюлуп, жалпысынан 12 маселе каралып, бардыгы толук кандуу каралып бүттү. Андан башка биздин ушул Жалал Абад шаарынын ген планынын концепциясын бекитип бердик. Бунун негизинде буюрса ушул шаарыбыздын ген планы бекитилет. Бүгүн Жалал Абад областык китепканасында акын, драматург жана коомдук ишмер Эгемберди Эрматовдун жаркын элесине арналган көркөм окуу адабий музыкалык кечеси өткөрүлдү. Ага маданият кызматкерлери, жаш акындар жана студенттер катышышты. Алгач катышуучуларга акындын өмүр таржымалы баяндалган видео тасма коюлуп, студенттер тарабынан жазуучунун калемине таандык эл, жер, сүйүү жөнүндөгү көркөм чыгармаларды аткарышты. Бул иштер ага Эгемберди Эрматовдун уулу, коомдук фонддун өнүктүрүү иштери боюнча директору Эрмек Эрматов да катышып, көркөм окуган студенттерге төш белги жана акындын китептерин тапшырды. Катышуучулар тарабынан мындай иш-чаралары байма-бай уюштурулуп турса, поэзияга кызыккан жаштар үчүн өзгөчө дем берип, чыгармачылыгын өнүктүрүүгө өбөлгө болоорун билдиришти. Аны областык китепкана жана шаардык жаштар иштери боюнча комитет уюштурган. Өзү ушул ыры дүйнөсүнө киргенде эч ким атама тоскоолдук жарата албайт эле, анткени ушул бөлмөсүнө кирип алып китептерди окуп, ушинтип убакыт көп өткөзчү. Менин эсимде жаштыгымда ошондой болчу. Анан китептерди, ырларды жазганда ар кандай учурда жазып калчу да. Кээде тура калып түндө жазып калчу деп апам айтат. Маданиятка кызмат кылбаган өспөгөн эл келечеги жок деп атам айткан. Ошон үчүн маданиятка дайыма кызмат кылыш керек, маданиятыбызды көтөрүшүбүз керек. Ошондо гана биз кандайдыр бир жакшылыктарга кезигебиз. Эл аралык балдарды коргоо күнү Жалал Абад шаарында бир күн эрте башталды. Шаар мэри Мурат Алтагаев баштаган жетекчилер бүгүн коомдун аярлуу катмарындагы балдардан кабар алышты. Кала башчысы менен шаардык кеңештин төрагасы Жалал Абаддагы балдардын психоневрологиялык стационардык мекемесиндеги наристелерди майрам менен куттуктады. Аларга атайын белектерин берип, акчалай жардамын тапшырды. Каражатты берип коюлуп, бул ушул жергиликтүү бюджеттен иштетесиздер, 10 000 сом акча каражаты. Бул мекемеде 18 жашка чейинки мүмкүнчүлүгү чектелген 100 бала тарбияланат. Аларга майрамдык маанай тартуулоо максатында концерттик программа да коюлду. Азыр биздин шаарыбыздын мэри өзү келип белектерди тапшырып атат. Ошондой эле жетекчилерибиз келип тапшырып атат. Мынакей мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн аябай подаркаларды, балдарга суусундуктарды, шириндиктерди алып келип тапшырышты. Ошондой эле булар ар дайым бүгүн гана эмес, ар убакта бизге салымын кошуп, жардамдарды берип, ушу балдар үчүн өздөрүнүн жардамдарын берип, постоянно аябай бизден ушу балдар үчүн дайыма келип кетип, бизден кабар алып, ушу турмушубузду дайыма кабарлап сурап турушат.
болушат. Андан тышкары мындагы балдарда келген конокторго ырдап бийлеп беришти. Коомдун аялуу катмарын түзгөн наристелерге ар дайым көңүл буруу керек деген шаар мэри белгиледи. Эртеңки келечек болгон балдарды колдоого алуу, бир күн менен чектелбеши үчүн тийиштүү аракеттер көрүлөөрүн кошумчалады. Жалал Абад шаарындагы ушул балдардын психоневрологический больницасына келип отурабыз. Анан биз бүгүн эле биринчи жолу келип аткан жокпуз. Бул жерге дайым өзүбүздүн салымыбызды кошуп келебиз. Анан 1-июнга карата эле келбестен, мына өткөндө деле билесиздер, жана биз Ноорус майрамында дагы 40 казан сүмүлүк деп Жалал Абад шаарына кайнатканбыз. Ошондо дагы келип ушу балдарыбызга баягы жакшы ниет менен бышкан ушул сүмүлүктөн балдарыбыз ооз тийсин, оорубаса экен, ден соолуктары жакшы болсун деп ушул жерге келип белекбекчилерибизди алып келип кабар алып кеткенбиз. Мына көбү абайлы мына бүгүн келип отурабыз. То есть мен ойлоп турам, биз ар бир майрамга карата эмес, бул жерде жалаң бир Кудайдын эрке балдары да ар бир айда келип кабар алып турсак деген ошондой алдыда биздин максатыбыз ошондой. Ага улай Жалал Абадтын вице-мэрлери, мекеме ишканалардын жетекчилери да балдардын майрамына ортоктош болушту. Облустук кургагуучуга каршы күрөшүү борборунда дарыланып жаткан балдарга 10 000 сом, Ак Бермет балдар үйүнүн тарбиялануучуларына 15 000 сом өлчөмүндө акча каражаты жана шириндиктер тапшырылды. Балдар бөлүмү 50 орунга ылайыкташтырылган. Бүгүнкү күндө 30 орулуу дарыланып жатат, 30 бала. Мына бүгүн бизде ушу майрам, биз ар жылы ушу балдарды коргоо күнүнө майрам катары өткөрөбүз. Бул күнү бизге өтө көптөгөн коноктор келет. Мына бүгүн көрүп турасыздар, мэриядан өзү вице-мэр келди. Балдар үйү, үй түбүндөгү балдар үйдө эсептелинет. Кадимкидей эле ушул балдарга кандай карасаң, ата-энедей болуп эле ушу жатып, ушул жерде түнү күнү жатып иштейбиз. Мэриянын жамаатына чоң рахмат айтабыз. Алла ыраазы болсун. Мына орозонун, Рамазан айынын орозосу күндөрүндө турабыз. Туткан орозолор кабыл болсун. Андан сырткары 18 жашка чейинки мүмкүнчүлүгү чектелген 460 балага, ата-энесинен ажыраган 36 балага 500 сомдон акча каражаты бөлүнгөн. Ага улай аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн июнь кубалаңынан жабыркагандардын балдарына акысыз балмуздак шириндиктер таратылды. Ошондой эле Токтогул жеңиш парктарында акысыз аттракциондордо ойнотулду. Неберелеримди ошол 1-июнга карата ошо майрамга алып түшкөн элек. Биз рахмат ошо эме кылып, ошо мэриядагылар ошол балдарыбызга каруселдерди бекер кылып, ушунчалык шарт түзүп бергенине чоң ыраазыбыз. Ошентип мынандай суусундуктардан берди, мороженелерден берип, ушунчалык балдарыбыздын эмесин ушунчалык көтөрмөлөшүп, ушунчалык эме кылганына биз ошол мэриядагы иштегендерге баардыгына биз ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ал эми 1-июнь күнү саат 10:00 Барпы театрынын алдында чоң экран орнотулуп, шаардык билим берүү бөлүмү тарабынан оюн зоок, концерттик программа тартууланат. Кечке жуук экрандан жаш балдар үчүн мультфильм коюлат. 2-июнь күнү да майрамдык маанай улантылат. Жалал Абад шаарындагы 40 баланы тизмесин бердик. Ал жакка дагы аз камсыз болгон, ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген ушундай үй бүлөлөрдү бердик. Алар 40 баланы атайын лимузинге чыгарып, шаарды айлантып, 37-22 деген кафесине апарып, атайын тамактандырып, оюн күлкүлөргө бөлөшөт. 2-июнга туура келди бул иш-чарабыз. 1-июнь эл аралык балдарды коргоо күнүнө карата жергиликтүү бюджеттен жалпы 283 000 сом бөлүнгөн. Белгилей кетсек, бул майрам 1949 жылдын ноябрь айында Францияда өткөн эл аралык демократиялык аялдар федерациясынын конгрессинин чечими менен уюшулган. Эң биринчи жолу бул майрам 1950 жылы өткөрүлгөн. Азиза Пусурманкулова, Улукбек Баймырзаев, Аскарбек Исабаев, Жалал Абад.